Кыз бала апасына жакын болуп, ар дайым аны менен сырдаш келет деп айтылат. Бирок кыз бала үчүн дагы бир сырдаш бул анын жеңеси. Чындыгында мурдагы кездеги улумундардын айтымына караганда жеңеси бойго жеткен кыздын милдетин алып, аны менен ар дайым сырдаш келип, турмушка узатышкан деп айтылат. Ал эми учурда кайынсиңди менен жеңенин ортосунда кандай мамиле бар? Деги эле алардын ортосунда сый мамиле болуш үчүн эмнеге басым жасаш керек? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө дагы өздөрүнүн акыл насаат кептерин айтып, ошол эле учурда бир нече маалыматтарды берүү үчүн келген конокторду студиябызга чакыралы. Ал үчүн уз чебер Рахат Алиеваны, ошондой эле ажы жана пенсионер Фетида Маликованы студиябызга чакырабыз. Бүгүнкү биздин талкуулап турган темабыз жеңе менен кайынсиңдинин ортосундагы мамиле жөнүндө талкуулабалы деп турабыз. Анан сизди атайын биз ажы катары, ошондой эле улуумун катары чакырып алдык. Анан алгач сизден сурагым келип жатат. Сиз дагы мурдагы кезде алгач өзүңүздөн баштайлы, болуп өткөн жашооңуз боюнча. Бир кезде сиз дагы канча жеңенин кайынсиңдиси болгонсуз, жана канча кайынсиңдиге жеңе болгонсуз? Жалгыз кыз болгондуктан жеңем болгон жок. Бирок биздин бала кез убакта жакын жеңелерибиз болбосо дагы эки бир туугандын жеңелери аябай ынак, жакшы жеңелердей болгон. Ошо бир жеңем болгон. Ал мени менен тең келин эле. Экөөбүз курдаш катары чогуу сүйлөшүп, чогуу өсүп калдык деп айтсам жаңылышпайм. Анан өзүмдүн бир кайынсиңдим бар. Мен бирок ал кайынсиңдим кички бала кезде эле келгем. Өзүмдүн сиңдимдей, баламдай десем да болот. Ушул убакка чейин өз кызымдай көрөм. Кара Балта шаарында турат. Жакшы кайынсиңдилеримден бири. Сизде дагы кайынсиңди барбы? Жана алар менен кандай мамиледесиз өзүңүз? Менде дагы 4 кайынсиңди болгон. Кайынсиңдеримди абдан ушу жакшы көрөм. Мен баргандан баштап эле ошол маган өздөрүнүн эжесиндей мамиле кылышып, ушундай жакшы мамиле кылган. Ушу азыркыга чейин ошондой мамиледе жүрөбүз. Жеңелерим болсо өзүмдүн бир жеңем болгон. Башка мындай аталаш жеңелерим болгон. Аталаш жеңелеримде дагы өз жеңемди да ушундай сыйлайм. Биз ушуга чейин үйдө карашып келген жокпуз, ушуга чейин сыйлашып, ушуга чейин ушу жакшы мамиледе жүрөбүз да. Деги эле мурдагы кезде жеңенин кайынсиңди үчүн болгон негизги ролдору эмне болгон? Канчалык деңгээлде жеңе кайынсиңдиси үчүн роль ойногон? Ошол келген келин деп коеюн. Үй бүлөгө келген келин тарбиялып, жакшы жерден болсо, кайынсиңдисине чоң эле ролду ойнойт. Кыргыздар айтат го, энени көрүп кыз өсөт деп. Анын сыңарындай жеңеси жакшы болсо, кайынсиңдиси да ошонун көп нерселерин алат, ошондон үйрөнөт. Кийин турмушка чыкканда ошонун жакшы нерселерин алат деп ойлойм. Демек, жеңе бул кайынсиңди үчүн бирден бир устат десек болобу? Болот, устат десек да болот. Ал көп нерсени энесине айта албаган кыз жеңеси менен сырдашат. Бул жерде айтып атпайбы? Апасына айта албаган нерсени жеңесине айтат депчи. Анан мисалы биз айтабыз го, жеңе менен кыз менен энесинин ортосунда ар дайым байланыш бар. Болгон нерсесин энесине айтат депчи. Анан жеңенин ролу апасынан да бийигирээк болуп кетеби? Бир четинен тең түшөңдөнүп калып атат го дейм. Энесине айта албаган, энесинен айбыгып баягы айта албаган нерселерди ошо жеңесин тең түш катары баягы неме ушул нерсени көрдү деп байым. Потому что неме айта кыздан мурда ал турмуш куруп жатпайбы? Өзүнүн башталышы өздөрүндө болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыркы кыздардыкы мисалы үчүн таанышып калып атат балдар менен. Анан ошол мүнөздөрүн сурашып, анан биринчи апасына кайдан айта алат анычы. Анан кийин ошонун баягы жеңесине айтып, ушундай бала менен таанышып калдым, ушундай тиги мындай экен, буякта окуйт экен, мындай экен деп калса, анан баягы жеңеси агасына айта албайт.
Атасына чын боло айта албайт, анан бир жеңесине айтса керек да, кызча. Кыз бала бойго жеткенде болгон милдетин, кыздын милдетин жеңеси алып турмушка узаткан, жакшы сырында, жаман сырындагы ушул жашыра билген деп айтат го. Анан биз тасмалардан да көрүп калабыз го, дайыма жанында жеңеси жүргөнүнчү мурдакы. Анан сиздерде дагы ушундай болгонбу? Дайыма милдетиңерди алып, жеңеңер кайтарып, көбүнчө жеңе менен көбүнчө кайсы маселеде көбүрөөк сырдашчусуз? Мисалы, мурдакы кезде. Бир жака суранганда, например, апабыздан коркуп сурай албай, даже киного барарда ушу жеңелерди ортого салар элек. Сурап берчи, бүгүн ушундай жакшы кино келиптир деп. Ошо бир адамды жактырып калса, ошого совет керек болсо, жеңесинен сурайт да. Демек кеңешчи. Кеңешчи катары. Дал ушул талкуулуп жаткан темабызга карата дагы коомчулуктан атайын сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы каарманыбызды чакырабыз. Эми аны кайын сиңди деп бөлбөй өзүнүн сиңдисинде көрүш керек да, ошо барган келинч. Анан тиги кайын сиңдиси да кээ бир кайын сиңдилер кайненеден өтүп кетет да, анан кайын сиңди ошо кийин болочок өзү да ошо болочокто келин боло турганын эске алыш керек да, жеңесине мамиле кылып аткандачы. Анын сөзүн да урматтап, билип, эч ушпаганга аракет кылам да өзүчү. Апасына айта албаган нерсесин айтып бергенде да анын сөзүн апасына түшүндүрүп айтып берип өзүм ушундай маанинде кылам да. Анан экөөсүнүн ортосунда билбейм, уруш маанинде жок да. Негизи айтып берем, жеңени мындай кайсы экөөнүн ортосунда эгер чындап эле чын жүрөгүнөн мамиле кылса бир туугандай болуп калат да. Ошол себептен башка жеңелерге кайрылып кетем. Ошо кайсыңдыгерге, кайнежелериңерге бир туугандай мамиле кылгыла. Кандай десем, жеңеммен сырдашам. Кээ бир мисалы курдашыма, курбума, кызыма айткандан көрө жеңеме айткан жакшыраак да, менин оюмча. Кеңеш берет. Жеңеси бир кыйын семьядан бай болсо, кайын сиңдиси башкача карайт. Жеңеси бир карапайым семьядан болсо, үй бүлөдөн эчтекеси жок болсо, анда кайын сиңди башкача карап калат да. Ошо көпчүлүктө да ошондой. Аны эң биринчи ошо кайнене түзүп атпайбы, аны кайын сиңдиси энесин карайт да. Вот мен ошондой постоянно мындай связь кылам да. Вот ошо вот кайненеси кандай мамиле кылса, ошо анан кызы да ошо кайын сиңдиси ошондой да мамиле кылат да. Кайын сиңдини энеден кийинки эле даярдай турган нерсе жеңе да. Энеден кийин. Анткени турмушка чыкканда да жеңенин тиги эле абийирин жаап, же болбосо жеңе адамдар менен мамиле кылганды, айрыкча эркек менен мамиле кылганды үйрөтүп, ошондой бир функциясы бар эле. Бирок азыркы негизи адам менен мамиле кыла билүү, анан кийин ушу кайын сиңдисин бул биринчи жагынан бир балдарын чоңойткондогу алгачкы тажрыйбалардан да, жеңенин өзүнүн балдарын тарбиялаганга дагы бул неме болот атпайбы? Кайын сиңдиге тарбиялап атып, анан кийин мындай кылса болот турбайбы, менден күчүлөр тигиндей кылса болот турбайбы деп, бул кийинки жат кишини эле тарбиялаш деген оңой эмес да. Жети жеңеси бар эркек кайын сиңди Элнура Жумабекова бүгүн биздин студиябызда. Келиңиз Элнура. Жети жеңеңиз бар экен, Жети жеңенин арасында кандай эркек кайын сиңдисиз? Жана алар менен мындай учурдагы бир жакшы сырдаш эң негизги ролу баягы кайын сиңди менен жеңенин ортосунда бар сырдашуу деп атпайбы? Сиз ошондой барбы? Же жетөө менен тең эле сый болоюн деп барып сый гана мамилени кармайсызбы? Жок, эми 5 кол тең эмес. Ар бирине ар кандай да. Эркелечү жерден эркелеп коесуң, мындай серьезный иш болсо серьезный. Эми ар кимдин мамилеси ар кандай, серьезный бар, мындай шустрый бар дегендейчи, ар кимдин өзүнө жараша отношения да. Көп жеңелүү болгондон эмнеси жакшы экен? Кандай жакшы жактары бар сиз үчүн? Көбүнчө жерден эркелеп кетесиң да, мындай. Сый көрүп кетесиң да, мындай. Жардам берейин, мындай жумуш болгондо көбүнчө жерден эми сен азыр сыйсың, сен азыр конок болушуң керек, бул менин милдетим деген учурларды көрүп калдым.
Жакшы. Жалгыз кайын сиңдинин ушул жерин байкап калдым да, эгер жеңең аз болсо, кайын сиңди анчалык сыйга татыбай калышы мүмкүн да. Жардамчы болуп калат дейсизби? Аябай жардамчы, мындай мелочный жумуштар болсо дагы жардамчы болуп калат да. Жетөө менен тең мамилеңиз жакшыбы? Орточосу да бар, эң жакшысы да бар. Жакшы. Анан арасын мисалы ошол ортодогу сый мамилени, жакшы мамилени кармаш үчүн кандай аракеттерди көрөсүз, мисалы сиз жети жеңеге? Эми кээ бир жеңимдер кандайсыз жакшы орточо да мамиле. А кээ бирлер менен сырдашып, мондайлар проблема атканда, совет сураганда барып ошондон мамиле жакшы болуп атпыш керек. Эгер эчтекеден үн чыкпай койсоң, анда билбейм, сый жоголуп атпыш керек. Мындай сырдашып сүйлөшүш керек болуш керек. Көбүнчө нелерди сырдашасыз жана аларга жакшы кандай жыйынтык чыга тургандай жакшы кеңештерин, жакшы нерселерди айтып беришеби? Көбүнчө көбүнчө башынан өткөндөрүн айтып берет. Мен мондай кылгам, өзүң байкаштыр, өзүң выбор өзүңдө, бирок мондай шанс бар деп жол көргөзүп берет. Жеңе менен кайын сиңдинин ортосундагы жакшы мамиле болуш үчүн ким көбүрөөк роль ойнош керек? Кыздын апасыбы, же кыз өзүбү, же жеңеби? Эми үй бүлө болгондон кийин 3 адам тең эле киришсе болот буга. Эне деле айтат, мына жеңеңди кара, жеңеңден үйрөн, жеңеңдин сөзүн ук деп. Если жеңеси ошого татыктуу адам болсо. Кайын сиңдиси деле жеңеси менен жакшы мамиледе болот. Кой ушу кайын сиңдимди сыйлап алайын, акыры менин балам, акылымды айтайын деп да жеңеси кеңеш берет. Ушу 3 адам тең эле бирдей болуш керек. Мурдагы кездеги кайын сиңди менен жеңенин ортосундагы мамиле аябай сый болгон, бири-бирине сырдаш болгон деп биз өзгөчө мамиледе карап атабыз да. Учурда ушундай мамиле барбы мурдагы кездегидей? Сиз байкайсызбы? Мурдагы кездеги жеңе кайын сиңди менен азыркы учурдагы жеңе кайын сиңдинин айырмачылыгы барбы? Айырмачылыктар бар, конечно. Бирок дегенде эми кылымдын өзгөргөнүнө жараша бар. Бирок баягы илгеркидей эмес го дейм да. Себеп дегенде азыр информация көп болуп, жеңеге көп деле мындай эмелери жок го деп ойлойм да. Мындай мурда болсо жеңелеринен ошо көп нерселерди сурап, билбеген нерселер көбүрөөк болгондо. Азыр интернет бар, көп нерсени кандай мамиле кылыштуу деле мындай көп фильмдер бар, көптөгөн эмелер бар, ошого ошентип кой дейм да. Бирок азыр деле менимче кайын сиңди жеңе ынтымактуу жашаган бар. Учурда дейт да, учурда кайын сиңди менен жеңенин ортосундагы сый мамиле анча эмес деп айтышат да. Мурдагыдай жеңелер балким өз ролун билбей калгандыкпы, же кайын сиңдилер өтө мындай тыңчыгып кеткендик дейби, айтор. Экөөнүн ортосунда эч кандай мындай барып түбөлүктүү сый мамиле болгондор аз кездешет дейт да. Себеби эмнеде? Азыркы замандын бири-бирине болгон эмеси отношениясы, мен мисал келтирип айтайын да, например. Азыркы заман дей бересиз да, мен ушул нерсеге аябай таң калам да. Заманды адамдар түзөт да. Заман убакыт өтө берет, бирок анын ичиндеги адамдар ошого жараша болуп атпайбы баардык нерсенин баары? Эмне техника өкүл мамилеси илгерки убакта биз мына тасмалардан көрөбүз, жеңелери кандай кайын сиңдилерин сыйлап урматтаган, чачпагын көтөрүп барчы, керек болсо кошогун айтып узатчы, ыйлашып, кызыкедешип. Эмнеге азыр учурда ошону кылышпайт? Эмнеге? Таң калыштуу. Балким улуумундар ошол нерсени үйрөтпөй аткан жоксуңарбы жеңеге? Сенин ролуң мондай кайын сиңди үчүн деп. Ошо үйрөтпөй атабыз го, наверное. Көбүнчө үйрөтпөй атабыз. Азыр баары тең, ар ким өзүн өзү билет. Бирөөнөн бирөө жардам сурабайт. Бул киши айткандай, керек нерсени интернеттен карап алайынчы, же мындан сураганча деп ошо интернеттен карайт. Эмнеден улам жеңе менен кайын сиңдинин ортосунда мамиле суз болуп кетет? Көбүнчө сырдашпайт, сүйлөшпөйт, учурда кандай акыбалда жүрөт, кандай проблемасы бар, бири-биринен сурашпайт, унчукпай жүргөндөн мамиле бузулат. Сиздер өзүңүздөр кеңеш бергенге аракет кылып көрдүңүзбү беле? Мисалы, мындай кылсаң, тигиндей кыл, ал интернетке жолобо, андан көпчүлүк учурда туура эмес информация аласың, андан көрө биздин башыбыздан өткөн, бизден ук деп сиздер кеңеш бересиздерби? Эми биз, например, мен кайын сиңдиме уже энедей болуп калдым. Ал алыс жашайт.
А бирок жаныма келип бир көпчүлүк учурларда той топурда кезигип калганда кеңеш керек болсо айтам. Мурдагы апалардын кеңешинде эле кеңеш айтам. Мен да үйдүн жалгыз кызымын, 4 жеңем бар. Анан жеңелериңизге кандай мамиле жасайсыз? Алар менен эмне жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөсүз? Же болбосо кимиси менен жакшы сүйлөшүп, жакшы сырдашасыз, кимиси сиздин айткан сөзүңүздү ичине бекем ката алат? Көбүнчө мен сырдашам, азыркы эле кандай кийинип, кайсы кийим жарашат, мындай эмеден эле мелочтон эле башталат. Андан кийин кандай балдар менен сүйлөшүш керек? Ошону совет алып кетесиң да, жеңең мондай, могу бала мондай мамиле кылды, значит сен андан жакшылык күтпө же. Мисалы, ушу менен келечегиң жакшы болуп кетет деп ар кандай советин берет. Адам өзүнөн байкалып турат. Кимге сырыңды айтсаң, ошо сактап кетип алат. Кимисине айтсаң, ошол элге жайып салат. Мен мисалы ата-энеме, даже байкелерим айта албаган сырларым бар. Аларга айткандан уялам да, конечно. Ошону ким секретти жакшы түбүнө чейин катат да, ошонусун айтам. Мына жогоруда бир кыз айтып өтпөдүбү? Мен курбу кыздарыма айтпаган сырды жеңеме айтам деп атат да. А сиз курбуларыңызга көбүрөөк айтасызбы же жеңелериңизге көбүрөөк айтасызбы? Ошо кызга кошулам, албетте. Курбулук кылып коет, курбудан дагы жеңе жакыныраак болот. Өзүңүз кийин жеңе болгондо кайын сиңдиңизге кандай мамиле кыласыз? Кайын сиңди менен жеңенин мамилеси негизи улуудан башталат экен. Жеңең кандай мамиле кылса, кайын сиңди ошого жараша. Ответ да. Демек, жеңеден башташ керек, Жеңеден башташ керек. Мен келечекте кайын сиңдими жакын жеңеси катары эмес, как подружкасы катары болгум келет. Аны эгер кайын сиңдим ушундай ушундук мындай өзүн сезген кыз болсо, конечно, аны акырындап мындай көндүрүп, өзүмө тартканга аракет кылам. Негизи кошулам, улуудан, жеңеден зависит. Көп кайын сиңдилүү болгуңуз келеби же болбосо сизге окшоп жалгыз эле кайын сиңдим болсо экен дейсизби? Менче көп болгон жакшы, анткени ар биринин историясы ар кандай кызыктуураак болот да жашоочу. Жакшы. Ушул эле жерден өзүнө суроо узаткым келип атат, бул чоңуңуздунчу. 4 жеңем бар деп атпайсызбы? Сиздин мамилеңиз кандай? Мисалы, сиз өзүңүз эле сурооңузду өзүңүзгө узаткым келип атат. Сиз көбүнчө эмнелерди сырдашасыз? Албетте адамдын мүнөзү ар кандай болот. 4 жеңемдин мүнөзү 4 түрдүү. Мен 4-өсүнө 4 башкача мамиле жасайм. Өздөрүнө жарашыктуу да. Ал эми ортодо сый биздин мамиле. Кээ бирки нерселерди, айтчу нерселерди айтам, айтпачу нерселерди айтпайм. Демек, ортодогу бир чекти карманат экенсиз. Ооба, жеңем менен ортодогу чекти кармайм. Мисалы, биздин Карманыс Элнур айтып атпайбы, экөөнүн ортосунда сый мамиле болуш үчүн жеңе көбүрөөк роль ойнош керек депчи. Сизде кандай, мисалы? Сиз көбүнчө аракет кыласызбы жакшы мамилени түзгөнгө, же жеңелериңизге? Мен кармайм. Анткени деген азыркы кээ бирки адамдарга бул сөзүм жакпашы мүмкүн. Азыркы жаштар биз агрессивдүүбүз да. Кээ бирки нерселерди туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Ортодогу байланышты кармаш мындай мурунку жеңе менен кайын сиңдин мамилесин кармаш абдан эле кыйын да. Азыркы учурда. Ошондуктан мен көбүрөөк кармайм, бирок мамилебиз, ортодогу мамилебиз сый. Жеңелерим мен өзүмө жараша мамиле жасашат. Жакшы. Ушул мамилени кармап калуу үчүн апаңыз көбүрөөк кеңеш береби же байкеңиз көбүрөөк кеңеш береби? Апам көбүрөөк кеңеш берет. Анткени дегенде жалгыз кыз болуп, жеңелерим келгенге чейин апама жакын чоңоюп калдым да, апам менен көбүрөөк сүйлөшөм. Апам айтат, жеңелериң менен сый бол депчи. Анан акыл эс токтотуп калгандан кийин өзүң деле ойлойсуң да, ортодогу сыйды кармаш керек деп. Сүйлөшчү нерселер сүйлөшөм, олуттуу нерселерди сүйлөшөм. Мисалы үчүн, мен билбеген алар бере ала турган нерселердичи,
Андан ашыкча аябай эле майда баратын нерселерди сүйлөшпөйм. Айрым кайынсиңди жогоруда айтты, айрым кайынсиңдилер кайненеден өтүп кетет депчи. Мына ушундан улам дагы суроо заткым келип атат. Кандайдыр бир деңгээлде кайынсиңдинин дагы мамилесинде чек болуш керекпи жеңеге карата? Конечно, тиги кайынсиңди өзүнүн эжесиндей же эме өзүнүн семьясындай кабыл алыш керек тиги ишини дагы. Аны өзү улуу болгондон байкесин сыйлаш керек, үй бүлөнү сыйлаш керек. Анан кийин жеңени да сыйлаш керек. Жеңе менен кайынсиңди экөө бир туугандай болуп калат. Бир туугандай мамиле кылса экөө бири-бирине, анан жакшы мамиле түзүлөт деп айтылып атпайбы? Бирок алган маалыматтарыбызга караганда кайынсиңди баары бир кайынсиңди, жеңе баары бир жеңе, эч качан бир туугандай болбойт деген нерсе бар экен да. Бул кандай? Если жеңеси акылдуу киши болсо, кайынсиңдимди өз үлөөмдөй, кызымдай тарбиялап алайын десе, эми ошонун тилин табат да, тилин табыш керек. Үй бүлөдө жакшы жашоо болуш үчүн ушу эки кишинин дагы мамилеси түз болуш керек. Эки киши ырылдап урушуп турса, кайнене, кайната, күйөө дагы жабыр тартат деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерден энеси да айтыш керек, күйөөсү да айтыш керек, керек болсо эсил экөөнүн мамилеси келишпей атса. Сиздер кайынсиңдиңиздер менен кандай кызыктуу окуялар өткөн, мүмкүн урушуп кеткендирсиздер, мүмкүн сонун бир эсте каларлык күндөрүңүздөрдөн эстеп берсеңиз. Жашырып Жеңелериңиз менен же болбосо сиз кайынсиңдилериңиз менен. Бир случай болгон. Кайнына кайнатамдар малда болор эле. Анан кайненем кымыз жасап туруп тиги булакка алып барып койчу. Анан кийин бир күн экөөбүз жүрөм барып ичип келели кымызга деп келип, тиги кымызды төгүп алдык. Случайно кастрюльдагы кымызды эмне деп айтабыз. Деп экөөбүз келатып анан акылдашып, эми суу толуп кетиптир ичине деп айталы, эми бири-бирибизди күнөөбүздү жабалы деп анан экөөбүз кеңешип келип ошентип айттык. Ушундай эле майда баратын нерселерди атак. Анан ал кыз окуусун бүтүп турмушка чыгып кетти. Анан азыр мына сый мамиледе жапжашынакай катышып келишип турабыз. Апаларыбыз болсо өтүп кеткен. Ал бизди апа катары эсептейт. 8 абысынбыз, бир кайынсиңдибиз бар. Жакшы, сиздечи? 4 кайынсиңдиңиз бар экен. Мен турмушка чыккан мезгилимде кайынсиңдилерим дагы окуп тышта болуп калышты. Эки кайынсиңдим бар эле. Ошол өзүм адамга мындай жакыныраак болчумун. Бат эле мындай кийлигишип кеттимби, менденби же аларданбы? Биз бат эле мындай бир туугандыкка айланып эле кеттик бат эле. Ошол кезде кандай болсок, ушуга чейин азыр ошондойбуз да. Мен шаардан келип калган мезгилде алар да мени сыйлап, баягы шаардан келди деп мындай көп неме кылчу эмес болчу. Анан мен дагы азыр аларды ошо сыйлап турам. Мени ушундай алардан дагы 2-3тен тең сый болсо, ошол нерсе чачырабайт го деп ойлойм. Мен азыр 2 жеңем менен чыгып турам да. Бир жеңем роддомдо болуп калды, кичи жеңем. Бул жеңем экөөбүз түнү аябай сүйлөшүп, сырдашып, короче, түйүнө кирип кеттирбиз. Анан бир таңкы бир 4-5ке чейин отурдук да, эчтеке болбойт. Ал болбосо эртең менен жеңем больницадан чыгып келмек. Биз деген ага жыт чыгарып, тамак жасап, тозуп алышыбыз керек эле да. Мейли турабыз эртең менен деп сүйлөшөрдүк. Анан ошентип 5терде жаттык. Эртең менен эч ким жок да. 9 болду. Жеңе туруңуз десең, жеңем сен тур, тамак жасай калчы, камыр жууп жыт чыгара калчы деп. Ошондо араң туруп, ошо косягыбызды жабыш үчүнчү мен барып камыр-самыр жыт чыгарып, ашпазы, анан ошол жерден аны жеңем экөөбүз туруп каткырдык да. Ошонча да күндүз эле сүйлөшсөк болот эле го, эмне прям ночь түнү сүйлөшүш керек депчи. Кайынсиңди менен жеңенин ортосундагы мамиле туурасындагы суроону биз коомчулукка таштаганыбызда ар ким өзүнүн ой пикирин жазган экен. Анда биз азыр ошого дагы токтоло кетели. Мен жалгыз келинмин үйдө дейт. Ата-энебиз менен чогуу шаарда турабыз дейт. Ошондой эле 6-7 баласы менен кайынсиңдим келип алган. Анын балдарынын милдети дагы менин мойнумда. Анан баардык үй жумуштары менин мойнумда. Кайынсиңдим болсо жүрө берет дейт. Эми айтсаңыздар, кайынсиңдинин биздин жеке жашообузга кийлигишкенге акысы барбы дейт. Эми ал кайынсиңдиси кандай себеп менен келип алыптыр? Турмуш менен ажырашып, күйөөсү менен ажырашып келип алыптырбы? Ошондой окшойт да. Если ошондой болсо, эми аны убактылуу көтөрүшкө жеңеси милдеттүү.
Ал ошол үйдүн бүлөсү, ошол үйдүн баласы болгон. Ал деле кызы айласыздан башка барар жери жок келгендир. Менин да жеңелерим менин кылыктарыма чыдады окшойт, жакшы эле дейт. Айылга барганымда дейт, менин 3 жеңем бар эле дейт. Анан жөн олтурбай мен ар дайым бир нерселерди кычыктай берчүмүн дейт. Бир күнү үйдө тамак куяйын десем эле чөмүштүн чекеси кара болуп, кир болуп каптыр. 3 келин жүрөсүңөр, бирөөңөр жууп койсоңор болбойбу дедим дейт. Ошол жерден чоң уруш чыгып кетти дейт. Ошону жөн эле өзүм деле жууп койсом болот эле го, бирок мен ошентип жеңелерине тийишкиси келсе керек да. Анан азыркыга чейин мен барганда жеңелерим чөмүш таза деп какшыктап турушат мага дейт. Эми ушул жерден эле баягы бири-бирин сыйлабастык кетип калды да, менимче. Ал кайынсиңдиси деле аны алып барып эми акырын көрсөтпөй, жеңесинин айыбын ачпай, өзү жууп келип, анан кийин коюп койсо. Өзү да айтыптыр да ошо. Анан кийин, эгерде ошондой башында сый болуп калса, эми жеңелерим уят кылып коюп атпайбы, баягы сыйлабастык кылып, жеңеси да ошондой ответ кылып койгон да. Экөөнөн тең кетип атат. Ошондо бирөө көтөрүмдүүрөөк болуш керек деп ойлойм. Бизде ушундай бир стереотип бар дейт. Келинби, демек баарын кылсын деген нерсе бар дейт. Кээде ушундай жетишпей атсаң дагы кайынсиңдилериң олтура берет дейт. Карап коюп дейт. Ошол жерден ал деле тура калып жардам берип койсо болот го. Бизде кайынсиңдилер көбүнчө келинди сыйлабайт дейт. Конечно, эгер жасап аткан иши оор, аябай татаал болсо, аябай көпкө чейин созула турган болсо, аякта жардам бериш керек обязательно. Эми болор болбогон майда чүйдөгө деле жардам сурай берсе болбойт го дейм. Өзү кылсын деп койбойсуз да. Өзү. Кийинкисине, менин кайынсиңдим менден 1 жаш улуу, 30га чыкса да жаш баладай. Же акесин сыйлап мени жеңе дебейт. Менин көзүмчө сиз деп коет дагы кетерим менен атымдан чакырат. Мен ойлойм бул эгоизм, жалгыз өзүм болсом дейт. Эми муну келин өзү ошентип үйрөтүп койгон башында, тең туш болуп. Сиз деп айт деш керек беле? Сиз деп айт дебесе дагы эми эл катары жеңе деп сыйлап кой, атыман айтпа деш керек. Бул өзүнүн экөөнүн мамилеси башында ошондой түзүлүп калган. Балким ушул нерсени кыздын апасы менен байкеси оңдосо болбойт беле? Болот. Энеси да оңдосо болот, байкеси да оңдосо болот. Ал дейт, агасы үйлөнгүчө турмушка чыккан дейт, кайынсиңдисине айтат да. Баары бир кутулбадым го. Кээде үйгө келбесе экен деп тиленем. Кайрадан өзүмө күлкүм келет, эмне мынча корком деп дейт. Ушунчалык дагы жүрөккө, жеңелердин жүрөгүнө тийип койгон кайынсиңдилер барбы? Болот го, наверное, коркуп атса. Билбейм, башында келгенде балким жүрөгүнүн суусун алып койгон го жеңесинин. Акесине даттанып, женесине даттанып. Болбосо кишиден киши коркобу азыр? Коркпойт. Жакшы суроолор бар экен бизде. Эми ушул жерден кызыбызга төмөндөкчө суроо пайда болду да. Айтып атпайбы, эгерде майда жумуш болсо деле өзү жасап койсун депчи. Мисалы үчүн бизде андай эмес. Анткени дегенде байкелерим дагы айтат, мен дагы өзүм ар дайым жеңелерим менен тең тайлашып жумуш кылам да. Анын үстүнө азыркы мезгилде жеңелерибиз дээрлик баары иштейт. Эртең менен кетет, кечинде келет. Алар келгиче мисалы үчүн тамак жасап коюп же алар чарчап келет, жумуштан кийин идиш жууп коюш бул мен үчүн маселе эмес да. Ушундай нерседен башталат го деп ойлойм да, келишпестикчи. Тең тайлашпал келин кылыш керек деген нерседенчи. Эгерде эртең биз деле келин болобуз, кайынсиңдибиз бизге ошондой мамиле жасаса, ыңгайсыз абалда калышыбыз мүмкүн да. Буга кандай карайсыз? Эгер жеңебиз жумушта иштеп атса, эгер биз кайынсиңдиси үйүндө бош отурсак, тамак жасаганга милдеттүүбүз, идиш жууганга. Эгер бирок мен бардык эле жеңем иштебейт үйдө. Поэтому Мисалы менин бир жеңем бар да. Өзүнчө эле өзүн кыйын сезип, монтип характерин көргөзө берет да. Анан ага мен жакшы мамиле жасагым келбейт да. Какой привет, такой ответ деп туруп эле ошондой кылып коем да. Ал ушал, кыйкырматабы, макул сүйлөп бүттүңүзбү деп алып чыгып алып кетип калам да. Силерде болобу ошондо жеңелериңердин арасында барбы? андай болгон эмес. Действительно, жеңелерим көп болду, көп кайынсиңдисине атандашкан учур аз болот экен. Кайын абысындар өз арада сен биякта жүргөн. Кайынсиңди көп атат. Ичинен бар да, сыртынан байкап коесуң да. Так, жалгыз кайынсиңди болгондо билбейм, журнализм билиш керек. Жеңе менен кайынсиңдинин ортосундагы мамиле туурасында талкуу кылып жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда.
мындай кандайдыр бир деңгээлде көз жүгүртө турган болсок, сый мамилени кармангандар баягы азыраак болот экен да ортодочу. Себеби жогоруда айттыңыздар го өзүңүздөр элечи, мен дегендер көбүрөөк болот экен да. Мен эмнеге мынтишим керек? Мен эмнеге? Мейли ал өзү кылсын, мен өзүнө жараша кылам деген сыяктуучу. Мына ушул жерден сиздер айтыңыздарчы, улуумун катары кандайдыр бир деңгээлде ушул талим тарбиялык иретинде кимиси көбүрөөк тыйылып калыш керек дагы, кимиси көбүрөөк жакшы мамилени кармаш керек. Мисалы, карманып айтып атат, жеңеден депчи, бул анткени кыз бала да жеңеге шылтап коюшу мүмкүн да. А сиздер эне катары, жеңе катары, бир учурда кайынсиңди катары мамилени ким түздөй билиш керек деген эле экөөнүн ортосунда сый мамиле болуш үчүн. Бул жерде мен өзүм кичине пример кылайын. Мен бир эле уулум бар. 5 кызым бар. Келиним менен 4 кайын сиңдиси, бир кайын эжеси бар. Анан жана бул чоң кызыбыз айткандай, жеңеси кылсын деп эле отуруп алган позиция жок бизде. Например, конок тозобузбу, Куран окутабызбы, эмне болот? Кыздарым 4 тең келип, 4 жумушту баары бүтүрүп жеңесине жардам берип кетет. Мейли өзү окутуп атат да, өзү берип атат да. Биз конок болуп барабыз деген андай жок. 4 кызым тең 4 жагынан келип жардам берет. Анан экөөлөрдүн ортосунда эч кандай уруш жок, чатак жок. Бирин-бири сыйлап, телефон менен сурашып, жапжакшынакай мамиледе. Сый мамилени ким кармаш керек эми? Эки жак бирдей кармаш керек менимче. Анан жана бирине бири эрегишсе, анан уже ыдырай берет. Апасы келинине кандай мамиле кылса, кыз жеңесине ошондой мамиле кылат деген нерсе бар экен да. Демек бул жерде кайнене келинге мамиле кылууда кызына үлгү боло алыш керекпи? Конечно, кайнене дагы үлгү боло алат кызга. Потому что жанагынтип тиги келин келип бит баарын шултоолобош керек. Жанагынтип бар жогун тең, экөөнө тең бирдей айтыш керек менимче. Экөөндө тең сый болуп туруш керек, кызды дагы эне үйдөн тыйып туруш керек, эненин ролучу. Жакшы. Мындай кылалы, дал ушул бүгүнкү биздин теманы көрүүчүлөргө эскертүү иретинде, аларга үлгү катарында, аларга сабак иретинде эми көрсөтүүндө жыйынтыктап өтүңүздөр. Биринчиден, мүнөз, ачык мүнөз болуш керек. Кандай косяк кетирди, ачык эле мындай кылып койдуңуз да деп айтыш керек жеңеге. Айтыш керек. Жеңе дагы ичинен сактап, тарынып, анан ошондон чатак, уруш ошондон чыгат да. Ошон үчүн ошол момент ысык кезинде мындай кылып койдуң, давай ал жетин жаза, да. Ошондо гана мамиле жакшырат. Антип ачык мүнөз болбой, ичине тарынып, анан көпкө чейин уга келгенде айтам да деп жүрө берип, бир күнү тарынычы жазылбай калат. Анан ошо менен душманга айланып кетет. Ошон үчүн мамиле эң адам өзүнүн эки жак тең кадам ташташ керек жакшы мамиле үчүн. Эми жыйынтыктаганда дагы эле ошо кайталагым келет. Эки адам бирдей болуш керек, бирин-бирин сыйлаш керек. Келин түшүнбөгөн нерсени энеси айтыш керек, кайненеси. Мындай болду эми ал жаш кыз деп. Акырын билгизбей кызына айтыш керек. Бу да бирөөнүн баласы, бу да бирөөгө мына бизге жаңы бүлө болуп келди, көнсүн, тил табышкыла деп. Жыгылып абайдын эме керек да, бири-бирин сыйлап, урматтап, ошо үй бүлөнү чыр чатаксыз жашатыш үчүн. Кыздын ата-энеси да жардам бериш керек, кайненеси да жардам бериш керек ошол болгон турган эмелерге, потому что алар жашыраак болуп, биз өткөн нерсени алар көрө элек, кээ бир сендерден ачууга алдыртпай, бири-бирин сыйлаганга, күчөтпөгөнгө ошол жумушту. Мейлим ошол ошондой кылып койсо деле, кайын сиңдиси деле мисалы үчүн ошондой кичине бир күнү мамилеге кетип калса, ошону кек сактап жүрө бербеш керек да, менин оюм боюнча. Эми ошону батыраак баягы булганыч баракты бат эле жаап коюп, кайра жакшы нерсеге, ушул жакшы эле го, ушу жакшы эле деп кайрадан ушинте бериш керек деп ойлойм. Кыз бала деле ошентиш керек. Жеңем ар бир кишиде бир эле компьютерде башка немелерде жаңылбай калбаса, адам баласы болгондон жаңылыш болот да бардыгында. Кээде жаңылып калышы мүмкүн, кээде жумушунан бирдеме болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде деле кайын сиңди кичине поддержкага кетиш керек. Бүгүн сиз кайын сиңди болсоңуз, эртең жеңе болосуз. Ал эми эртең сиз жеңе болсоңуз, сиздин кызыңыз келечекте кайын сиңди болот. Андыктан ар дайым ортодогу сый мамилени кармай билиш керек. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.